Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, hurmatu musulman bir tuğanlar. Kudayga şükürler bolsun. Mına jay aylары gelip, mına bardығы oşo ес алып, men dagı oşo geçim ekenim bolgan, mına şamşı ayılına gelip, kindin kanım tamgan jerde, oşo özüm çurka öskön, mına jaylolarda, uşul jerde жылкыларды айдап, ушул жерлерде койлорду айдап, ушул жерлерде улакка түшүп, ушул жерлерде байгеге ат чаап, чоңойгон жерлеримде туруп ушундай ичимде сезимдер келип атат. Бул мекенди сүйүү имандан болот. Имандуу адам мекенин сүйөт. Азыркы учурларда жөн эле куру патриоттор, жөн эле мекен деп кыйкырып эле сөз түрүндө калып кетпеши керек. Бул анда жалганчы болуп калабыз. Эгер ошо мекенибизди сүйгөндү кыймыл аракетибиз менен ошону далилдейли. Муну кантип далилдейбиз? Мекенибизди сүйө турган болсок, мекенибиздин үстүндө арам нерсе кылбайлы. Атың өчкүр аракты ичпейли. Атың өчкүр ошо жалганчылыкты кылбайлы. Адамдардын арасында кастык жаратпайлы. Ошо мекендин үстүндө баскан турганыбызда кажерде басып батпайлы. Алла Таалага ушул жерлерди бергениңе шүгүр Кудайым. Ушул жерлерде Алла Таалам өзүңө ибадат кылалы деп. Ушул мекенибиздин ар бир чарчы метринде намаз окулбаган, сежде кылынбаган жер калынбасын. Бардыгыбыз намаз окуйлу, үстүндө орозо туталы, бири-бирибиз менен ынтымакта бололу, улуу урматтайлы. Бир туугандар, кажерибиз болбосун, өзүбүздүн айылдарыбызга, киндик каныбыз тамган жерлерге келип, колубузда мүмкүнчүлүгүбүз барлар мектеп куралы, садик куралы, мечит куралы, жолдорду оңдойлу, кары картымдарга жардам берели. Бир ушундай бир жакшылык нерселерди мекенибизге арнайлы. Ушу биздин желбиреп турган кызыл туубуз эч качан бирөөнүн астында кор болбосун деп Кудай Тааладан дуа кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы Меккеде туруп, ошо Меккеден чыкканга мажбур болуп, сахабаларын чыгарып эң аягында Абу Бакр радыйаллаху анху менен өзү чыгып кетип баратып Меккени карап ыйлап, "О Мекке, сенин бооруңда менин киндик каным тамган жерсиң. Эгер сенден мени мажбурлап чыгарышпаганда мен чыкпайт элем" деп, ушинтип Меккени карап ыйлап кеткен эле. Мадинага барганда көчүп барган сахабалар, пайгамбарларыбыз дагы Меккеге болгон кусалыгынан ушинтип ооруп калышкан эле. Ошол учурларда пайгамбарыбыз чыгып, Мадинанын курчап турган дубалдарга асылып, "О Аллахым, Меккеге кандай сүйүүбүз болсо, ошондон да артыгыраак сүйүү бер Мадинага" деп ушинтип дуа кылат эле. Ошо дубалары кабыл болуп, Мадинага болгон сүйүүсү пайда болуп кеткен. Пайгамбарыбыздын мекени болуп калган. Мадинадан канча бир сапарларга, казаттарга чыгып турушат эле. Ошондо сахабалар айтат, "Ошо пайгамбарыбыздын ошо абалына таң калып калат элек" дейт. Сапарлардан кайтып келатканда жаш баладай, Мадинага жакындаганда жаш баладай ушинтип куса болгон, энесин көрбөй калган баладай болуп ушинтип шашылат эле. Келаткан минегинен тура калып Мадинаны карайт эле дейт. Ошондой сүйүүлөрдү пайгамбарыбыз калтырган. Бул адамзаттын эле сүйүүсү эмес, урматтуу бир туугандар. Ушул айбанатты изилдеген аалымдар да айтат. Биздин көзүбүзгө эң жаман көрүнгөн жаныбар бул жылан дагы. Эгер бир уясынан, өзүнүн туулган жеринен канча бир узакка кетсе, канча бир убакытта ошо уясын таап келет экен. Бир туугандар, ошон үчүн биз ошо айбандан да төмөн болуп калбайлы. Кажерде жүрбөйлү. Азыр биздин жарандарыбыз Америкада, Россияда, дүйнөнүн төрт бурчунда жүрөт. Бардыгыбыз мекенибизге ошол жерлерде да дуа кылалы бир туугандар. Мекенибизге пайдабыз тийсин. Илгери бир улуттагы ушундай чоң акын болгон экен. Ошо өзүнүн мекенинен мажбурланып куулуп, башка бир мамлекетте жашап жүрүп, мекенге болгон сүйүүсүн ушундай деген экен. "Менин өкүнүч кылып армандарым, киндик каным тамган жерге бир көчөт сая албадым" деп ырсаптарын жазган экен. Урматтуу бир туугандар, мекенибиздин үстүндө чөнтөгүбүз кур болуп, чөнтөгүбүз бош болуп жашап атсак дагы мекенибиздин үстүндө жашап аткан эң бактылуулук нерсе. Бардыгыбыз ушул нерсени унутпайлы. Чет жерлерде жашап жүргөн бир туугандарыбыз дагы мекенибизге болгон сүйүүбүздү арнап ушул жерлерге жардам кылалы, үстүндө ибадат кылалы. Канчалаган кырсык, канчалаган жер түтүрө, селдер болуп кетип атат. Ошого тооба кылалы. Кудай Тааладан ошо нерселер кайталанбасын. Ушул мекендерибиз, бүтүн элибиз аман сакталсын деп Алла Тааладан дуа кылалы. Кудайым мекенибизди түбөлүктүү сактасын. Алла Таалам бардыгыбызга бактылуулук берсин.